суроолор бар. Бул убакыт алып коет да, мисалы 2 мүнөт, 3 мүнөт tuttu. Мисалы могу суроого карап көрсөк, азыр эле Нурбек агайга мен иштеп көрүңчү деп берсем, мондогу иштеп көрдү да. Негизги бул суроонун иштели ушундай. Нормалдык жактан иштесеңиз, 10 бөлү x минус 1'di 2'ge кошуп, андан кийин 8'di, андан чыккан санды 8'ge бөлүп, аны кайра 1 менен кошуп, андан чыккан санды 6'га бөлүп, анан 1'ge кошуп, 3'кө барабар кылып x'ти таап атып элек. X'ти таптып эле канчага 2 минутта 2 минут убакыт алды окшойт. 2 минут убакыт алды. 2 минуттай убакыт алды. Бирок ушул суроону бүгүн сиздерге 15 секундта кантип чыгарылат, ошону үйрөтөбүз. Нурбек агай да сурады эле, кандай болот эле, ошону видеодо түшүндүрүп атканда эмне болот. Азыр мен могу суроону агай 15 секундта иштегенге аракет кылам да. Та карап турсаң, туура эмес деп карап. Мисалы 1 плюс 3'кө барабар экен. Мен могул жерди мындай алып алсам, 1'ди канчага койсом 3 болот? 2. Значит, могул жер эмне болуш керек экен? 2 болуш керек экен. 6'ны кандайдыр бир санга бөлсөм 2 чыгыш керек. Могул жер эмне болуш керек? 3 болуш керекпи? 1'ди могул жактар кетти, могул жактар алып чыгып, 1'ди кайсы санга койсом 3 болот? 2. Значит, нолдун ичи эмне болуш керек? 2 болуш керек. 2 болуш керек экен. 8'ди кандайдыр бир санга бөлсөм 2 чыгыш керек. Нолдун ичи эмне болуш керек? 8'ди 4 болуш керекпи? 4 болуш керек, 4. Могул жерде 2 бар. 2'ни могул жерде бир сан чыгыш керек. Кошсом 4 болуш керек. Бул жерде эмне болуш керек? 2. 2 болуш керек, 10 бөлү x минус 1 барабар эмне болду? 2'ге барабар экен. 10'ну канчага бөлсөм 2 болот? 5. Бул жер 5 болуш керек. Бул жер 5 болуш үчүн x эмне болуш керек? 6 болуп калат. 6 болот. Сиздин иштегениңизди карап көрөлү. Биринчи x'ти кошуп, кийин андан чыккан санды 1'ге коштуңуз, андан чыккан санды кайра 8'ге бөлүп 1'ге кошуп, жогору карап кеттиңиз. Кыска жолу канча? 15 секундта убакыт албайт да. Жогорудан карап, ылдыйга карап иштеш керек экен. Биз кийинки видеолордо буюрса ушундай узун суроолордун кыска жолдорун кантип кыска жолдору эгер болгон болсо ушул тууралуу видеолорду тартып койгонго аракет кылабыз. Видеолорду көрүп, комментарийлерге сурооңуздар болсо калтырып кетсеңиздер болот. И каналыбызга дагы жазылышты унутпаңыздар.